да адам, контакт болгон адам калбаш керек. Ооруга чалдыккан адам калбаш керек. Бизде ошондо ишенич болот. Эгерде биз баарын тактабай туруп, бул абалдан чыгарабыз десек, кайра бул оору чыкса, экинчи жолу кайра кайталана албайт мындай процесс. Кайра өзгөчө абал кийирип жүрө бергенде мамлекет аны көтөрө албайт, экономика көтөрө албайт. Ошон үчүн азыркы кийирген абалды пайдаланып, максималдуу түрдө иш-чаранын баарын бүтүргүлө. Бизден эл күтүп атат, эл бизди чыдап, биз койгон талапка макул болуп үйүндө отуруп атат. Ошон үчүн бул вирустан баардыгыбыз чогулуп, ынтымак менен гана чыга турганыбызды, тартипти сактап гана чыга турганыбызды баардыгыбыз түшүнүп, ушундай бир талаптарга жооп берип атабыз баардыгыбыз деп. Эң биринчи милдетибиз жабыр тарткан ишкерлерди колдоо. Өзгөчө биздин ички дүң продукциянын 50%-ын түзүп аткан кичи жана орто бизнестеги ишкерлерди колдоо. Мындай кыйынчылыктан чыгып кетүүнүн бир негизги жолу арзан жана узак мөөнөттө пайдалана турган каражаттарды табуу. Бул каражаттар ички булактардан да издеп атабыз. Экинчиси, ошо тышкы булактардан арзан алып келип, анан кредиттик бир линияларды ачып, ошо менен биздин ишкерлерибиз өзүнүн ишин кайра калыбына келтирип, кредиттердин кийин төгүп, кайра жумушчу орундарын калыбына келтирип, өзлөрүнүн ишин улантыш керек деген ойдобуз. Эч качан мамлекет сиздерди жалгыз калтырып, өзүңүздөрдүн бизнесиңерди талкалатканга жол бербейбиз. Мунун баарын тең мынакей урматтуу президентибиз дагы чоң иштерди алып барып атат, өкмөт дагы алып барып атат.